Беттеш уланат. Финалдык беттеш абдан кызыктуу болгону калды, урматтуу эле көрүүчүлөр. Кызыктуу болуп жатат десек дагы жаңылган болбойбуз. Баарыңыздар көрүп турганыңыздардай эле эки спортчу тең өзлөрүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүшүүдө. Абдан кызыктуу болуп жатат финалдык беттеш. Экендешибиз колунан келген аракетин жасоодо, бирок казак спортчусу да бош келбестен абдан мыкты даярдыкта келген экен чындыгында. Байкап барабыз соңуна чейин беттеш кандай кызыктуу уланат. Ортодогу калыс менен баш калыстар азыр өз ара акыл кылчап жатышат. Калыстын ышкыры жаңырып кайрадан балбандар килемдин ортосуна чакырылууда. Каптал калысы кыргызстандык балбанга бир упай карагандыгын көрдүңүздөр. Жана беттеш жыйынтыкталды. Шлемдер чечилиш керек экенин калыс көрсөтүп жатат. Экендешибиз абдан жакшы деңгээлде өзүн көрсөтүп албетте колунан келген аракет жасады жана чемпион Мейримай Нурадилова абсолюттук салмак чембирликте кармашуу урушуу боюнча эл аралык мелдештин жеңүүчүсүнө айланууда. Азамат Мейримай, куттуктайбыз Мейримайды. Баракелде. Эң сонун деңгээлде өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү.
Жана эми сыйлоо аземи, урматтуу теле көрүүчүлөр. Келечек ээлери эң жеңил салмактан баштап сыйлоо аземи башталгандыгын маалымдап өтөбүз. Кийинки салмак чендеги балбандар экраныңыздарда. Орусиялык спортчу 1-орунду ээлеген экен. Жалпы жонунан жаман эмес. Жакшы беттешти өткөрүштү спортчулар. На награждение выходим желательно в кимоно. Убедительная просьба. килограмм. 48 килограммга чейинки салмак чембирикте балбандар чакырып жатат. Бойко Кирилл. Голцов Михаил. Абдыкаров Алланур. И Телекамул Мағлұмулан. Голцов Михаил и чемпион Теленгабул Маргулан, Казахстан. За третье место Айвашбеков Алишер. Далее приготовиться бойцам весовой категории 52 килограмм. Кийинки сыйлоо аземи 52 килограммга чейинки салмак чембирдик болот экен демек. Казахстан. Бериналиев Темирлан, Кыргызстан.
Спасибо. Приглашаются бойцы. Видишь, какие молодцы, сами построили. Далее приготовиться в весовой категории 52 килограмма. Награждает мастер спорта международного класса Байджанов Бахыт, судья международной категории. Шамуров Байзаков Кремль. Мумунджанова Эльдана.
Воплотили Судья Абакри Амужан, Казахстан. приглашаются бойцы весовой. Судьи, которые осуждают данный поединок. Руководитель Мукабдеков Хайрат, судья международной категории. Рибери Абакри Амужан, судья международной категории, Казахстан. Ватрова судья Риберов Нариман, судья международной категории, Россия. Бал синему. Первое техническое действие. Далее приглашаются Бал красному. бойцы весовой категории 64 килограмма. Нет оценки. Мусаева Гуля. Бал красному. Бал красному.
Нет оценки. Замечание синего. Замечание синего. За запрещенное действие. Бал синего. Считали движение. Последние технические действия. Бал синего. В этом бою со счетом 5-3 победу одержал пояс красного пояса и вышел в финал. Галимов Маладжан, шеф. Раз. Исламбаке. Исламбаке. Береги 4. Раз, два. В финальных поединках на третьем международном турнире Кыргызстан Open по рукопашному бою в весовой категории 57 килограмм встречаются Орунтаев Эмахан, Казахстан. Его оппонент представляет Республику Казахстан Шакиртов Аман. В весовой категории 62 килограмма. Красного угла Балтабаев Фахридин, Республика Кыргызстан, и его оппонент. Синего угла Садыхов Бекзат, Кыргызская Республика. В весовой категории 67 килограмм. Красного угла представляет Республику Казахстан Бауржан Султанов и его оппонент, поэт синего угла Динмухаммед Далдаев, Республика Казахстан. Весовой категории 73 килограмма. Красного угла Ержан. Весовой категории 80 килограмм. Боец красного угла Гаимов Балажан, Кыргызстан.
И его оппонент Мусаев Аман, Кыргызстан. В весовой категории 88 килограмм. Боец красного угла Шарипов Ерик, Республика Казахстан. И его оппонент Тарбагышев Расул, Кыргызская Республика. В весовой категории 97 килограмм. Боец красного угла Хасанов Агалы, Республика Казахстан. И его оппонент Бектас Емельбек, Кыргызская Республика. Дамы и господа, уважаемые гости, любители спорта, участники тренера, именно эти бойцы сегодня будут биться на чемпионские пояса международного турнира Кыргызстан Open 2023. Спасибо. На награждение выходим в кимоно. Желательно в кимоно, пожалуйста. Далее приглашаются бойцы весовой категории 62 килограмма. За третье место награждается Рустамов Сардор, Кыргызстан. Душенбеков Алишер, Кыргызстан. Середа Александр, Россия. Кызылтау Жамал, Кыргызстан. Данную весовую категорию награждает судья международной категории из Казахстана Бекмухамбетов Махсат, двукратный чемпион мира по рукопашному бою.
данную весовую категорию награждает главный судья соревнований, чемпион мира по рукопашному бою Кадыралиев Рамис Аманбекович. Представляем бойцов. Боец красным поясом Орунтаев Эрмахан. Боец синим поясом Шакиртов Аман. Неэффективно. Обоюдно техническое действие. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, 57 килограммдык салмак чембирликтеги финалдык беттештер кур үчүн кызыктуу беттештер башталды. Казакстандык Эрмахан Орунтаев кызыл кур менен, атаандаштагы мекендеши Аман Шакиртов көк кур менен. Кызыктуу беттеш болот деген ишеничтебиз. Жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Мен ойлойм, бул эки балбан тең сиз менен бизге эң бир сонун беттештердин бирин тартуулап берет болуш керек. Демек, андыктан улам КТРК Спорт телеканалынан, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Ал арада балбандар өз аракеттерин көрүп башташты. Кармашып урушуу эми дүйнөдө аябай деле бир популярдуу эмес, ошол олимпиадалык спорттун түрүнө кирбейт, бирок акыркы жылдары, акыркы убактары акырындык менен өсүү-өнүгүүнүн жолунда экендигин дагы бир жолу маалымдап өтүшүбүз керек, сөзсүз түрдө.
Чындыгында кызыктуу спорттун түрү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы, азыр Эрмахан Орунтаев кубаттуу бир канча сокку затканга жетишти. Жаман эмес, баракелде. Өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүп жаткандыгын дагы көрүлөсүздөр. Баары акырындык менен гана орун алып жаткандыгын айтып өтөлү. Багын тукмасы башталган, бирок байкап турганыңыздардай эле Эрмахан Орунтаев бул жерден өзүн дагы да болсо жакшы деңгээлде көрсөтүп, коргонууда эң бир мыкты аракеттерди жасап жатат. Атандаш канчалык аракет жасабасын, эч кандай айлама калбай жаткан жайы бар. Азыр Аман Шакиртовдун коргонуусу иш жүзүндө абдан мыкты болуп чыкты жана атандашын узаткан соккусу ойдогудай боло берген жок. Эки балбан тең бири-биринен бир аз чочуркап. Ой, жакшы Аман Шакиртов сокку узатып соңунда өзү атандаштын астына жыгылып калганын көрдүңүздөр. Жаман эмес. Акырындык менен беттеш андан ары уланат. Калсын ышкырга жаңырып жатат жана эскертүү Эрмахан Орунтаевка. Демек эрежеге ылайык эмес аракет жасаган Эрмахан Орунтаев. Баарыңыздар байкаганыңыздардай эле эми ойлашы керек болот. Ой, жакшы бир упай, оң кол менен кубаттуу сокку узатылды Эрмахан Орунтаев тарабынан. Кызылга бир упай албетте мындай аракет үчүн талашсыз түрдө. Көккө бир упай, кызылга бир упай. Калыстагы болгон аракеттерди байкап, күчүлүк болор замат упайларды ким алып жаткандыгын ыйгарууда. Два балла бойцов красным поясом. До середины атаку. Окуя андан ары өнүгөт. Кызыктуу нукта дагы да болсо. Эрмахан Орунтаев атандаштын үстүнө чыгып, кубаттуу сокку узатуу үчүн колунан келген аракет жасап жатат, бирок байкап турганыңыздардай эле Аман Шакиртов да бош келбестен азырынча коргонууда мыкты аракеттерди жасап жаткандан көрүүдөбүз. Азамат күрөш башталып кете жаздады окшойт. Обоюдный технический ресурс. Окуя дагы да болсо уланууда андан ары. Кызыктуу нукта. Калыс кайрадан беттеш токтоп жатат. Демек эрежеге ылайык эмес окуя жүргөн экен бул жерде. Стоп время. Бойцы на середину. Борбордук бөлүккө чакырылууда калыс тарабынан. Албетте эми экөөбүз тең казакстандык спортчулар, экөөбүз тең биргеликте азыр бул желекти желбиретип болуш керек. Көк курчан балбан бул беттеште өз пайдасын чечип, Аман Шакиртов жеңишке жетип жатат өз салмак ченинде. Баракелде. На ковер вызывается 62 килограмма. Балтабаев.
Кийинки спортчулар татамин ортосуна чакырылууда. Табло чыгар Азамат бул спортчуларды да тааныштырып өтөбүз, кененирээк маалымат берип. Представляем бойцов. Боец с красным поясом. Балтабаев Фахридин, Киргизская республика. Фахридин Балтабаев кызыл кийим менен кыргызстандык спортчу. Бекзат Сыдыков дагы кыргызстандык балбан. Эми бул жерде күчтүүсү жеңишке жетсин дейбиз. 62 килограммга чейинки салмак чембирдик. Экөөсү тең кыргыздын жигити, экөөсү тең кыргыз балбаны. Кимиси күчтүүрөөк болсо, кимиси мыктыраак болсо, дал ушул жеңишке жетсин албетте. Бал красного. Первый Чу дегенде эле кызылга 1 упай. Азамат. бал синему. Көккө 1 упай. Окуяндан ары өнүгөт. Жакшы баштады эки балбан тең шашылбастан, бири-бирин тактамай изилдеп. Жаман эмес. Бал синему. Окуяндан ары өнүгөт. Бал красного. Время на борьбу. Убакыт токтотулду. Калыс тарабынан. Бал синему. Бал красного. Бал красного. Кызылга 2 упай удамауда. 2 упай жаратып олтурат Азамат. Бал синему. Көккө 1 упай. Жалпы жонунан алып караганда абдан кызыктуу беттешке көп болду. Азыр урматтуу эле көрүүчүлөр. Эки спортчу тең өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп жатышат. Бал синему. Кайрадан көккө 1 упай. Бал синему. Счет. Калыс беттеш токтотуп жатат. Нокдаун. Биз эфирдин башында айтканбыз. Кармашып урушууда нокдаун абалы аябай чанда кездешет деп. Мына караңыздарчы урматтуу эле көрүүчүлөр. Ошондой учурлардын бирине дагы бир жолу күбө болуп жатабыз. Чанда кездешкен учурларга. Жаман эмес. Дарыгердин жардамы керек окшойт. Демек беттеш токтотулду албетте. В этом бою нокаутом нокаутом победу одержал боец синим поясом. Кызыл курчан балбан бул беттешти ишеничтүү деңгээлде өз пайдасына чече алды. Киргизская республика стал чемпионом Куттуктап койсок болот. международного турнира. Бекзат Сыдыков эл аралык мелдештин жеңүүчүсүнө айланууда. Азамат баракелде. Куттуктайбыз бул спортчуну. Чындыгында өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөттү. Представляем бойцов. Боец с красным поясом Султанов
Бауыржан, Казахстан. Бойцами поясом Далбаев Дильмухаммед, Казахстан. Бабач красным поясом. Первое техническое действие. Красный. Кийинки спортчулар Бауыржан Султанов, казакстандык спортчу, 67 килограммга чейинки салмак чембирдикте. Динмухаммед Далдаев, казакстандык спортчу менен күрөш баштады. Экөөсү тең казак спортчулары. Эки балбан тең өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтөт деген ишеничтебиз. Бойцы красным поясом. Казак корпус. Кана байкап туралы урматтуу эле көрүүчүлөр, келиңиздер. Күчтүүсү жеңишке жетсин. Казак бауырлардын Бабач синим поясом. Долдамынов корпус. Бабач красным поясом. Бабач красным поясом. Азамат Бауыржан Султанов азыр беттеш башталбай жатып бир канча баалуу упайларды өз капчыгына салганга жетишип калды. Чындыгында жакшы даярдык менен келген экен бул спортчу. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай эле. Бойцы на середину. В этом бою победу за минуту 15 секунд удушающим приемом одержал Султанов Бауыржан, Казахстан. Бауыржан Султанов багынтуу ыкмасы менен бул беттешти өз пайдасына чечти. Азамат куттуктап коелу. Чындыгында абдан жакшы даярдыкта келген экен Бауыржан Султанов. Баракелде. Азаматына куру үчүн болгон беттеш абдан кызыктуу болду. Баарыңыздар көргөнүңүздөрдөй эле спортчулар болгон аракеттерин көрүп жатышты. Өздөрүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүшүп. Финалдык беттеш кийинки спортчулар өз аракеттерин көрүшөт. Ийгилик каалайбыз бул спортчуларга.
Күчтүүсү жеңишке жетсин албетте. Олжас Эксан, Нурсултан Көккөзов, көк кимоно менен, тагыра көк кур менен, азыр соккуз аткан бут менен Нурсултан. Олжас Эксан болсо кызыл кур менен экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөбүз, урматтуу эле көрүүчүлөр. Албетте биз мекендешибизге бул беттеште жан үрөйбүз, күбөрмандык кылабыз. Өзүн жакшы деңгээлде көрсөтөт деген ишеничтебиз. Кыргыз Республикасынын балбаны. Жалпы жонунан жаман эмес, беттеш кызыктуу уланып жатат дагы да болсо. Баарыңыздар көрүп турганыңыздардай эле. Беттеш улануудан акырындык менен. Экспортчу тең өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүүгө аракет кылышууда. Активность борцов красных поясов. Жетимиш 3 килограммга чейинки салмак чембирдик финал, урматтуу эле көрүүчүлөр, кур үчүн болгон беттеш. Кармашып урушууда Олжас Экжан, Казакстандык спортчу кызыл кур менен. Ой, жакшы, Нурсултан Көккөзов кубаттуу соккуз атты, бирок калыс коргонуп калды деп эч кандай упай ыйгарбай койду. Биздин мекендешибизге тилекке каршы. Кана келиңиздер, дагы да болсо окуянын өнүгүшүн чогуу байкап барабыз. Сиздер менен биргеликте кыймылдачы деп Нурсултан Көккөзовдун секунданты окшойт. Бир жолу кыйкырып алганга да жетишти. Кыймылдаш керек албетте. Аракет кылыш керек. Нурсултанга секундант болуп жаткандар аябай көбөйүп кетти окшойт. Кыймылдаш керек экенин кайра баса белгилеп жатышат. Ал арада калыстын ышкыры жаңырып калды.
Чалбайсыңбы деген дагы. Кыйкырыктарды уксак болот. Вакыт соңуна келип жетти. Жана эми мекендешибиз албетте бул салмактык ченде өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтө алды десек туура болот. Василий Скандинов. В этой встрече со счетом 4-0 победу одержал боец красной пояса Ержан Ульджас, Казахстан, и стал чемпионом Кыргызстан Open 2023 год. Кыргызстандын ачык чемпионатында казак спортчусу жеңишке жетүүдө тилекке каршы мекендешибиз өзүн жакшы эле көрсөткөнгө аракет жасады, бирок казак балбаны кыргызстандык спортчуга караганда бир аз күчтүүрөөк болуп чыкты. Аман, Кыргызстан. Финальная схватка. За ними готовится Шарипов Ерик, Сарбагышев Расул. Два балла с синим поясом за серийную атаку. Балбандар өз аракеттерин жасап жатышат. Балажон Салимов кыргызстандык спортчу кызыл куру менен, атандаш Аман Мусаев да кыргызстандык спортчу көк куру менен. Время на удушающий. Жаман эмес. Эки спортчу тең өздөрүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтө алышты. В этом бою за 57 секунд 57 секундтун ичинде багын тукмасы менен одержал и стал чемпионом Кыргызстан Open боец с синим поясом Мусаев. Аман Мусаев бул мелдештин жеңүүчүсүнө айланып жатат. Азамат абдан жакшы өзүн көрсөттү. Жаман эмес. Жана эми сыйлуу азем, урматтуу эле көрүүчүлөр. Казакстандык спортчулар да бул салмактык ченде өздөрүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүп кетишти. Баракелде. Боец красным поясом Шарипов Ерик, Казахстан. Боец с синим поясом Сарбагышев Расул, Кыргызстан. Казакстан жана кыргызстандык спортчулардын ортосунда кызыктуу беттеш башталганы турат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, КТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Мен ойлойм, эки спортчу тең азыр өздөрүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтөт болуш керек.
Балл красному удар окружил. Балл красному. Беттеш уланат андан ары кызыктуу нукта дагы да болсо. Балл красному. Кызылга дагы бир упай. Балл красному. Балл красному. Кызылга удама-уда упайлар жаралып кетти. Нокдаунга да учурап калган окшойт Расул Сарбагышев биздин мекендешибиз Тилекке каршы өкүнүчтүү алып кетти. Два балла бойца с красным поясом. Открытый счет. Ой, баракелде кезектеги Считайте движение. кубаттуу аракеттер. Секунд. Остановите встречу. Калыстын ышкыры жаңыруда беттеш токтотулду. Казак балуаны күчтүү экен, жакшы дарыктарга келген экен. В этом бою за минуту 42 секунды и до явного преимущества победу одержал и стал чемпионом Кыргызстан Open боец с красным поясом Шарипов Ерик, Казахстан. Смена судейской бригады. Рефери на грауне. Представляем бойцов. Боец с красным поясом Хасанов Агалы, Казахстан. Боец с синим поясом Бекназаров Эмильбек, Кыргызстан. Финальный бой. Вес 97 килограммов. Балл красного первого технического действия. Активность красного. Стойка. Техническое время синего. Балл красному. Балл синему. Балл синему. Балл красному. Считай удержание. Не считать. Девять секунд. Активность бойцов с красным поясом. Акыркы 9 секунда. Жана Агалы Хасановго эскертүү. Кыргызстандык балбонда бир аз көйгөй бар окшойт. Замечание бойцов с синим поясом за нарушение правил. Жакшы, Эмилбек азыр эмне кылып жатат? Колу менен алмак салмак оң сол аралаштырып кубаттуу сокку узатты. Керек болсо тандашынын бутуна кирген да үлгүргөнүн көрдүңүздөр. Край ковра. Баракелде жалп жонунан.
Кызыктуу беттешке күбө болууда урматтуу эле көрүүчүлөр. Техникалык тыныгуу Эмилбек Бекназаров да бир аз формасына көйгөй жаралган окшойт. Бирок жаман эмес. Эки упай жана нокдаун. Керек болсо нокаут болуп калышы да мүмкүн өңдөнөт. Агалы Хасанов ондан жакшы даярдыкта келген экен. Тилек каршы биздин мекендешибиз. Балл красного заудан 2 балла за нокдаун. Мына кызык. Балл красного. Кызылга да бир упай карышты калыстар. Балл красного. 2 балла. Кызылга дагы бир упай, 2 упай. Ошону менен упай артыкчылыктар аябай эле чоң болуп кетти. Замечание. Красному за нарушение правил. За запрещение. Уруксат берилүүдө. Токсон 7 килограмм салмак чембирде урматтуу эле көрүүчүлөр. Элестетиңиздер. Ой, жакшы. Жаман эмес. Балл синему. Балл синему. Көккө упай удамауда. Өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү. Замечание бойцов синим поясом за свой выход. Нет оценки. Балл красного. Балл красного. Жыйналыш керек экенин айтып жатат азыр. Секунданттар албетте. Стоп. Предупреждение бойцов синим поясом. Балл красного. За Казахстан. Көккө кайрадан эскертүү берип жиберди калыс. Балл красного. Ой, жакшы, бирок бир аз жетпей калды. Кубат толук соккуга. Бирок жалпы жонунан жакшы болгон болчу. Балл красного. Стоп. Кайрадан кызылга бир упай. Казак балбанына калыс беттеш токтотуп жатат. Бойцы на середине. Демек, казак балбанын куттуктап коебуз, урматтуу эле көрүүчүлөр. За 4 минуты 20 секунд. 4-20 секундтан ичинде 10 упай айырмачылык менен Хасанов Агалы. Агалы Хасанов беттешке жетти. Казак спортчусу. Куттуктайлы. Мекендешибиз деле өзүнүн колунан келген аракетти жасады, бирок Судейский бригады. атандашы биздин мекендешибизге караганда бир аз мыктыраак болуп чыккандыгын айтып өтүшүбүз керек. Ввиду отказа секунданта победа присуждается бойцу синим поясом. Таиров Арамат. Арамат Таяров Чемпионом данного турнира. абсолюттук салмак чембирликтин чемпионуна айланып отурат. Куттуктайбыз. Дивизион.
Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, ТРК Спорт телеканалын көргөн спорт сүйүүчүлөрү, сыйлоо азем орун алат. Кызматыңыздарда мен Алымбек Атылбеков болдум. Силер Ысык-Көлдө Чолпон Атадагы Газпром балдарга өткөн спорттук комплексте өткөн кармашуу урушуу боюнча Бишкек Open, болбосо Бишкек ачык эл аралык чемпионатын көрдүңүздөр. ТРК Спорт телеканалынан алыстабаңыздар. Кызыктын баары алдыда.